Кыз бала апасын тандаш керекпи же жигитин тандаш керекпи? Кыз балдарыбызда ушундай суроо пайда болот. Жигитим 3 ай сүйлөштү, 5 ай сүйлөштү, 5 жыл сүйлөштү, менен жүрдү. Эми жигитимдин үмүтүн сындырбастан мен турмушка чыгышым керек дейт да. Ата эне каршы. Бала не кылып жүрдү? Бала ушуга чейин никесиз кантип жүрдү бул кызыбыз менен? Аппак кызыбызды кыпкызыл кылып булгап койдубу, не кылды деп ата эне коркот да. Себеби 20 жыл ата эне аны кыз үчүн чоңойтtu, кыз издеп жашады. Эми кыз бала не кылып атат? 5 ай сүйлөшкөн, 1 жыл сүйлөшкөн жигиттин намысын ойлоп атат дагы, ата эненин 20 жылдык намысын, пешенестерин ойлобой атат. Сени ойлогон ким эле негизи? Көчөдөгү бош жүргөн өгүздөр азыр өтө көп. Андай үмүттөрүн толтура сындырып кое бересиң. Бирок ата эненин көңүлүн сындырсаң, бул ата эненин көңүлү эч качан табылбайт. Бүгүн кыздарыбыз көп көчөгө чыгып кетип атат. Шаардагы кыздарыңарга контролду күчөткүлө ата энелер, студент болуп окуймун деп аткандар. Бирөөсү ата энеси көбүрөөк акча жөнөтөт экен кызыга. Баласыга, эркек баласыга азыраак акча жөнөтөт экен. Неге десе, кыз бала акча жокчулуктан бузулат. Когда кыз баланын акылы жетпей калган жерге денесин иштетет дегени да. Ал эми бала аччылыкта ток болуп кетсе бузулуп кетет да. Көп акча келгенде кайсы кафеге барсам экен, бүгүн каякта неме кылсам экен деп жүрүп калат бала. Ошондуктан балага азыраак болсо болсун. Бала көчөдө калса калсын, бирок кыз бала калбасын.